Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тозоктон акыркы чыгып, андан кийин бейишке кирген адам жөнүндө жана ал адам Аллах Таала менен эмне деп сүйлөшүп, ага эң жакшы сыйлык бергендиги жөнүндө кабар берген. Абдуллах ибн Мас'уд радиллаху анху риваят кылган хадистин маанисинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: Чындыгында тозоктон акыркы чыгып, андан кийин бейишке акыркы болуп кирген адам мага белгилүү. Ал тозоктон сойлоп чыгат. Мына ошондо Аллах ага: тургунуң, жана бейишке кир деп айтат. Качан ал бейишке жакындаганда, бейиш ага толгондой көрүнөт. Ал кайтып келет да: "О Аллах, бейиш толуп, анда орун калбаган турбайбы?" деп айтат. Анын маанайы жок, кудуреттүү жана улуу Аллах баргынын: "Бейишме кир. Мен сага жер бети эмнени камтыган болсо, ошонун баарын беремин. Жана 10 эсе көп кылып беремин" деп айтат. Башкача айтканда, жер планетасында эмне гана болсун, ошонун баарын, керек болсо андан 10 эсе көп жана чоң кылып беремин деп жатат. Хадистин уландысы жана бир канча риваяттары бар. Эскертип кетчү нерсе, бул адам тозоктон акыркы чыккан адам. Демек, бул адам эң көп бузукулук күнөө иштерди жасаган адам. Эң көп бузукулук күнөө иштерди жасаган адам. Ошондуктан бул адам тозоктон акыркы чыгып жаткан адам. Белгилүү болгондо Аллах кыямат күнү адамдардын күнөөсүнө жараша азаптайт. Башкача айтканда, тозокко таштайт. Жана алардын күнөөсүнө жараша азаптап, андан соң тозоктон чыгарып, бейишке киргизет. Кыпынчалык болсо да тозокко түшүп калуудан Аллах өзү сактасын. Эми элестетиңизчи, эгер сиз намаз окуган, сооп иштерди жасаган, жаман иш кылбаган, Аллахтан көп кечирим сураган пенде болсоңуз, сиздин акыреттеги сыйлыгыңыз кандай болот? Эгер тозоктон акыркы чыккан адам жер планетасынан 10 эсе чоң жер алса, анда тозокко түшпөй бейишке кирген адамдын жери кандай? Анын сыйлыгы кандай? Элестетип ой жүгүртүп көрүңүзчү. Аллахым баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирип, тозокко түшпөстөн бейишке киришибизди насип этсин.